Президенттин иш башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Алмаз Райымбеков Facebook баракчасына мөңгүлөрдүн эришин жайлатуу экологиялык кризисти алдын алуу үчүн 7 миллиард дарак отургузуу демилгесин көтөрдү. Окумуштуулар миллиондогон адамдарды ичүүчү суга суу менен камсыздаган мөңгүлөр алдыда 35 жылда толук жок болушу мүмкүн экендигин айтышкан. Тал терек өстүрүп чөлдү жашылдандырган Кытай мисал келтирилип, 40 жылда 66 миллиард дарак отургузулганы белгиленген. Бир канча күн мурун Самаркандта өткөн климатка байланышкан саммитте дагы Садыр Жапаров мөңгүлөрдүн абалы тууралуу айтып, 100-жылга чейин алардын жарымы жок болуп кетиши мүмкүн экендигин белгилеген. Ал эми 2022 жылдан бери өлкөдө парник газдарынын чагылдырылган сиңдирүү потенциалын жогорулатууга багытталган токой аянттарын кеңейтүү боюнча Жашыл мурас улуттук программасы ишке ашырылып келет. Программанын алкагында жыл сайын 8 миллионго жакын бак дарактар отургузулат.